Assalamu alaikum, hormatlı tuğanlar. Dagı bir jolu. Kухня 2 desem ha. Biz şu Borbordabız. Kişine jumuşlar menен geldik elek. Men bir elge gayrılıp oyumdu aytıp koyun dedim. Köpçülüğünüz ele makul bolsoňuzlar gerek. Buyursa 10 yanvarda prezidentlik şayloo ötöt. Buyursa men mактанып айтпайын, бирок Facebook'ta ошол өткөндө 7 октябрда кайрылуу жасаганында 2 сааттын ичинде 5100 адам бөлүштү да. Мен аябай таң калдым. Кичине болсо дагы саясий аналитика жүргүзүп турам өзүмчө, жекече. Ким кандай жумуштар жасап атат, ким алдыга жылдырып атат, ким артка тартып атат көрүнүп турат да баарыча. Анан туугандар, Кыргызстанда жашоо оор дейбиз, туура жашашты үйрөнүшүбүз керек негизи. Кыргызстанда ачкадан адам өлө элек, токчулуктан өлүп атат. Жалкоолуктан артка кетип атабыз десек да жаңылбайбыз. Бирок карапайым калк миң аракет кылса дагы, аз айлык алса дагы, эч жерде иштебесе дагы, эптеп жанын багып аткан дагы карапайым жарандарыбыз бар. Ошолор bir шайтан тилине кирип, bir уурлук кылып, же bir телефон уурдап, же bir кой уурдап түрмөгө түшүп калса, ушул мурунку мыйзам менен 30 жылдан 10 жылдан мурунку мыйзам, андан кийинки мыйзамдар мындай чийки кабыл алынган да. Мыйзамды Кыргызстан боюнча мен билишимче эч ким окуп чыга элек. Мен окуган эмесмин жекече. Парламенттик башкаруу деп эле билем, бирок анын баягы парламенттик башкаруу иш жүзүн аткарылбаганын көзүбүз менен көрдүк. Ошол арзыбаган нерсе үчүн түрмөгө олтуруп, же болбосо штраф төлөп деле чыгарса болот эле. Ошону 2 эсе кылып. Ошол катмар менен Садыр Жапаров олтурду да. Ошолордун үнүн укту. Эң төмөнкү катмарлар менен дагы сүйлөштү. Ошону жон териси менен сезип, элдин көйгөйүн угуп, билип, анан бул жөндөн жөн эмес да. Үмүт деген bir инебиздин өткөнү дагы, аты дагы үмүт экен. Ушу үмүт берип, анан Садыр Нуркожоевич ушул биздин башчыбыз болуп келип атат. Буйруса, анан өзүңүздөр билгендей, мына Бишкек шаарында деле кыйналгандар көп. Баягы кичине ишкерлер 8 бөлмөлүү, 10 бөлмөлүү үй салып койсо, бир эле комнат. Эшикти ачсаң эле сыртка чыгасың. Ошол комнатада тамак жасайт, ошол комнатада уктайт, ошол комнатада жашайт. Кыскасы, ушундай жаңы конуштар аябай көп да. Биз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз, барып жүрөбүз. Анан ошол элдин көйгөйүн билет. Менин оюмча, ошо элге жакынырагы, элдин жашоосун жон териси менен сезген кандидат мен Садыр Жапаровду өзүм жеке колдойм деп чечтим. Баарыңыздар деле мен акыл үйрөтпөйм, андан алысмын. Ошого туугандар, жүрөгүңүздөр менен кеңешип, жүрөк айтат, жүрөктү жакшы тыңшасак, жуксак. Ошол себептен буйруса чоң жыйынтыктар болду, башталып аткан деле. Азыр толук 10 январдан кийин, бийликке келгенден кийин өзгөрүүлөр болот деп мен ишенем. Аз бюджетте эчтеке жок, бирок алдыга жылуу бар. Көзгө көрүнүп баштады. Коррупционерлерди кустуруп атат, бирок андан дагы мындай жесткираак кылып туруп төктүрүш керек ушулордучу, жегендерин. Ошол туугандар, мен жекече оюм, баарыңыздарды ушул ынтымакка чакырам. Теги болсун, бул болсун дебеңиздер. Ушул президенттик башкарууну мен колдойм. Сен аны да, муну да колдойсуң, же пакта коюп атасың деген сөздөр, комментарийлерден окуп калам кээде. Пакта коюп мен bir кызмат сурап, же bir жерге ишке киргизип коюңуз деген жокмун. Мен өзүм окуатым өзүмө жетиштүү. Ошон үчүн туугандар, мондай терең bir жүрөк менен кеңешиңиздер. Садыр Жапаров алга. Рахмат барыңыздарга.